Саламатсыңарбы кымбаттуу 1-Е классынын окуучулары. Учурда 2 топтун окуучулары үчүн кыргыз тили сабагыбыз башталды. Окутуучу Анар Арасабековна. Биздин бүгүнкү сабактын темасы муундап окуйбуз. Читаем по слогам. Сабактын максаты тамгаларды кошуп муундап окуганга үйрөнөбүз. Жана кыргыз ариптерин башынан баштап кайталап чыгабыз. Эмесе балдар, биз азыр жаңы тема өтөрдүн алдында өткөн сабакта бир сыйра кайталап эсибизге салып алалы. Өткөн сабакта биз кыргыз тилиндеги түстөрдүн аталышы жөнүндө өткөнбүз. Кызыл, көк, жашыл, сары, кара, ак. Мына балдар, демек түстүү боёктор менен биз өз алдыбызча сүрөттөрдү боёгонду жана ар бир түстү өз алдыбызча атап көрсөткөндү билебиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү жаңы темабыз бул муундап окуганга үйрөнөбүз балдар. Алгач ирет балдар, муундап окууну үйрөнүүнүн алдында кыргыз тилиндеги тамгаларды бир сыйра кайталап эсибизге салып алалы. Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Алар А, Б, В, Г, Д, Э, Ё, Ж, З, И, Ый, К, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, катуу белгиси, Ы, жумшартуу белгиси, Э, Ю, Я. Балдар, кыргыз тилинде сөздөр бир муунду же 2 же андан ашык муунду сөздөр деп бөлүнөт экен. Анда эмесе биз алгач ирет бир муунду сөздөр менен таанышып алалы жана дагы аларды окуганды үйрөнөлү. То, уй, ат, от, пил, тал, оюн, тил, бак, суу. Мына балдар, булар бир муунду сөздөр деп аталат экен. Ал эми 2 муунду сөздөргө кайсылар кирет? Кана бардыгыбыз чогуу окуганга аракет кылып көрөлү. Ата, апа, бала, бөбөк, кагаз, калем, сызгыч, китеп, сары, кызыл. Демек, өзүңөр байкагандай балдар, бул жерде 2 муунду сөздөр экен. Анда эмесе балдар, азыр ушуга чейинки өтүлгөн темадагы окуу куралдары жөнүндө ар биринин аталышын өз алдыңарча муундап айтканга аракет кылып көргүлөчү.